Ана Саат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар. Пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматтуу мусулман бир тууган жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде өзүнүн барлыгына бирлигине ахирет күнүнө ишенген имандууларга кайрылып мындай дейт: Я айюхаллазина аману тақуллах вал танзур нафсун ма қаддамат лигад ваттақуллах инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланын барлыгына бирлигине иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп, ар бир нафс, ар бир жан эртең акырет үчүн эмне амал кылганыңарга назар таштагыла. Алладан коркула, Аллах силердин ар бир ишиңерден хабардар дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондой эле эркектин акы аялдын мойнундагы милдети аны төшөккө чакырган кез. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Иза да'a ар-рajul имрата иля фираши. Кайсы бир эркек аялын төшөккө чакырса, фаабат, жок келе албайм десе, баш тартса, күйөөдүн чакырыгына жооп бербесе, себепсиз, үзүрсүз, фабата гадбан, эркек ачууланып капа болуп жатса, ла'анатал малайка хатта тусбих, таң аткыча периштелер ал аялга наалат айтат дейт. Күйөөсүнүн чакырыгына жооп бербеген аялга таң аткыча периштелер наалат айтат. Оору болбосо, себеби болбосо, этеккири болбосо, шар'ий бир үзүрү болбостон күйөөдүн талабына жооп бербесе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадисинде мындай дейт: Иза ар-рajul да'a заужатаху ли хажатин. Эркек аялды өзүнүн бир муктаждыгына чакырса, фалтати ва ин канат ала танур, күйөөсүнүн чакырыгына жооп берсин, тандырда наны болсо да айтат. Жумуш кылып атам, наным күйүп калат деген маселе болбойт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, Hazreti Umardın zamanında Kadı Şurayh, kazılardın kazısı, adletli Kadı Şurayh degen kazı alım etken. Kadı Şurayh bir gün İmam Şabi birge jolugуп kalattagın mınday deyt: Үйүңдө акыбалың кандай дейт. Үйүңдө өмүр жолдошуң менен болгон акыбалыңыз кандай дейт. Kadı Şurayh 20 жылдан бери аялымдан бир ачууланган жокмун, мен ачуумду келтирген жок дейт. 20 жыл жашадык, бир айтышкан жокпуз, капа кылган жокпуз дейт. Биринчи кечеде үйлөнгөн күнүм дейт. Аялымды ошол күнү көрдүм түнү. Кирсем ушундай сулуу, нурдуу. Мен ойлогондон жогору. Аялымдын сулуулугун, коозугун көргөн кезде даарат алып 2 рекат Аллага шүгүр намаз окудум. Намаз окуп, ассаламу алейкум ва рахматуллах салам берсем, менин артымда аялымда намаз окуп жаттыр. Ал да менин саламымдан кийин салам берди. Жанына келип башына коюп, Аллах Таалага шүгүр деп башынан кармайын десем, токтоп туруңуз. Я Аба Умайя, жаныңда токтоп тур дейт. Мен жанымда токтоп калдым эле. Өмүр жолдошум мындай дейт: Алхамдулиллах ахмадуху ва астаину. Аллах Таала мактоолор айтам, хамды сана айтам, Алладан жардам сураймын. Ва усалли аля Мухаммад ва али. Пайгамбарга үй бүлөсүнө дуа саламдар айтамын. Инни имратун гариба. Мен бир чочун аялмын сиз үчүн. Чочун бири-бирибизди мурда тааныбайт элек. Ла аламу ли би ахлак, ла илма ли би ахлак, сиздин адеп ахлакыңызды, мүнөзүңүздү, характериңизди билбеймин. Фабайин ли, ошондуктан экөөбүз бирге турмуш куруудан мурдан сиз мага баян кылың. Ма тухиббу, эмнени жакшы көрөсүз? Аткарайын. Эмнени жаман көрөсүз? Андан тыйылайын. Башында келишип алалы. Мен сизди жакындан тааныбаймын. Эмнени сүйсөңүз айтың, аткарам. Эмнени жаман көрсөңүз айтың, токтотом. Сиздин өзүңүздүн уругуңузда, жакындарыңызда, айлана чөйрөңүздө сизге татыктуу аял бар эле. Мен сизге теңдей эмес элем. Менин да уруумдун жакындарым айланасында менин өзүмдүн теңим бар эди.
Бирок Алланын буйругу экен. Мен сизге насип кылып, сиз мага насип кылып баш коштук. Сиз мага ээ болдуңуз. Аллах Таала өзүнүн шариаты менен, пайгамбардын сүннөтү менен мен сизге өмүр жолдош болуп калдым. Алланын буйругу менен жакшы жашаңыз. Кааласаңыз, эгер жакпасам, жакшылык менен жообумду бериңиз. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмө жана сизге Аллах Тааладан кечирим сураймын деп хутбасын бүтүрдү дейт. Турмушка чыккан аял. Мен да бул сөзүмдү айтып, аялдын сөзү менен хутбамдын биринчи бөлүгүн бүтүрөйүн. Жаратканга жалбарып истигфар айткыла, тооба кылгыла, истигфардын тообонун кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wali salihin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa habibana Muhammadan Rasulullah sallallahu ta'ala ala khayri halqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah'ım jaratkan Allah Taala maqtoolor, пайгамбарга дуа саламдардан кийин Казы Шурайх аялдын хутбасыдан кийин хыжалат болуп калдым да, мен дагы Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inu. Allah Taala hamd sana aytamын, Allah'dan жардам сураймын. Wa usalli ala nabi wa ala alihi wa ashabihi. Пайгамбарга, сахабаларына дуа саламдар айтам дедим да. Wa ba'd. Allah Taala мактоолордон кийин аялга мен мындай дедим. Fa inna qulti kalaman. Сен ушундай сөз айттың өмүр жолдошум. Эгер ушу сөзүңдө бекем турсаң, эки дүйнө бактылуулугуна жеттиң. Эгер айткан сөзүң амал кылбасаң, кыяматта сенин өзүңө карата далил болот. Ал эми мен бул нерсени жакшы көрөм, бул нерсени жакшы көрөм, бул нерсени жакшы көрөм деп жакшы көргөн нерселеримди айттым. Жаман көргөн нерселеримди айттым. Өмүр жолдошум менен көргөн жакшылыкты жайгын, менден көргөн жамандыкты жашыргын. Андан кийин мындай деди. Үй бүлөңүзгө башкалар менен мамилеңиз кандай? Тууган урукка, кайын журтка кандайсыз деди. Мен айттым, кайын журт эми ушул жакын күндөрдө жаңы үйлөндүк, тынчыбызды албай турса дагы жакшы болот дедим дейт. Себеп арабтарда билет, кээ бирлер үйлөнгөн күнүң эле дейт, кайын журт атака кылып үйгө келип барат дейт. Бир аз экөөбүздү тынчыбызды албай турса дедим дейт. Кошуналардан кимди жакшы көрөсүз? Паланчыны дедим дейт. Кимди жаман көрөсүз? Паланчы кошуна паланчыны жаман көрөм деп динде бекем эмес дедим дейт. Иманда, исламда бекем эмес дедим дейт. Паланчылар жакшы. Булар менен мамиле. Андан кийин урматтуу мусулман бир тууган 20 жыл ушундай жакшы жашадык дейт. Бир жыл өткөндөн кийин казы болгон. Бир өкүм чыгарып, өзүмдүн жумушумдан келсем, бир чочун аял үйдө отуруптур. Бул ким дедим дейт. Кимсиз десем дейт. Ким бул деп аялымдан сурасам, кайненеңиз болот, мен энем деди дейт. Энем дагы кандай? Аял кызымдан арызың барбы, башка барбы деп сурады дейт. Жок, эч жамандык көргөн жокмун, бир гана жакшылык көрдүм дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ушундай эмелер экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баягы хадисинде айткандай, ала ухбирукум, көңүл бургулайлы. Силерге айтайынбы? Аялдарыңардын кимиси бейиште болгон деген хадис менен сөзүмдү аяктаймын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аялдардын кимдери, кайсы аялдар бейиште болот айтайынбы деген кезде айтың я Расулаллах, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аялдардын силерди сүйгөн, силер сүйгөн. Силерге балдарды төрө берген аялдар. Ал аял сизден капа болуп калса, же сиз капа болуп калсаңыз, же сиз ачуулансаңыз, же ал сизден ачууланып калган кезде кечинде келип балдардын атасына, өзүнүн өмүр жолдошуна, өмүр жолдошум, мына колум сиздин колуңузда. Аллага ант ичем. Siz razı olmayınca bir közülmek uktavayımın. Sizdi razı kılıp anan uktayın degen ayal paygambarlar menen, şahitler menen, sıddıkınlar menen beyişte birge bolup deydi. Amin. Jaratkan Allah tabaraka wa taala barızdı uğuçu bendelerden kısını ukkan ayat hadiske amalıklı nasip etsin. Jaratkan Allah Taala'dan jalbarıp suraranım, Allah'ım özünün үйüңө keldik, tize büktük, alakan jaydık. Bul cemaatin bir de günösün kaltırbasan bardı günölerin keçirgin. Kaygı kapaların joyup kuvanычка айландыргын. Айыптарын жашырып оңдогун. Аллах ак жолда көрсөт, ак жолдо жүрүү насип эткин. Арамды арам көрсөтүп, арамдан, арам ниеттүүлөрдөн бизди алыс кылгын я Раббал аламин. Жараткан Аллахым өткөн күнөөлөрдү кечиргин. Келечек күнөөдөн бизди сактагын. Алакан жай бата кылган жамаатыбыздан дуа үмүт кылып, ооруп жаткан бенделерге ооруларына шифа бергин. Адашып жүргөндөргө туура багыт бергин.
Allah'ım iman menen ötüp ketken momin musulmandарды öz rahmatına algın. Allah'ım iman İslam yolunda жүрüp Rabbim Allah Peygamberim Muhammed dinim İslam degen üçün japa çekken, zulüm körüp jatkan mazlumlarga özüň jardam bergin. Allah'ım mazlumlarga jardam bergin. Allah'ım mazlumlarga jardam bergin ya Rabbal alamin. Allah'ım ölüm kelbestin burada barızga tövbe kıl nasip etkin. Ölüm kelgen kezde aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden Rasul dep iman menen can taslim kılıudu barızga nasip etkin. Ölümden keyin uşul cemaatta kanday çoğu bolsak Peygamberin şefaati nasip kılıp Jannatul Firdavs'ta barızı birge bolu nasip etkin ya Rabbal alamin. Ve sallallahu teala ala hayr halqi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin bi rahmetike ya rahman rahimin. Ve akimus salat.